أننا نريد أن نحافظ على عزة المسلم. Урматтуу момун бир туугандар, динибиз ар дайым мусулмандын ар намысын сактоого буйруйт. Качан мусулман адам Алла берген кадыр баркын, аброюн жоготсо, мамлекетин жоготкон ошол. Мамлекетти коргоо ар бир мусулмандын эң негизги милдети. Намыссыз болуп туруп эли жерде мамлекетти коргоо такыр мүмкүн эмес. Билесиңерби? Намысынан айрылган адамдар байкуш болуп, тилемчилик менен жашоо кечирип калат. Аял киши абер намысынан айрылса, бузуку иштерди кылып, көчө бойлоп союкулук кылгандан дагы тартынбайт. Мына ушундай жаман көрүнүштөр адам баласы урмат сыйын, кадыр баркын кетиргенден улам келип чыгат. Демек, мусулман адамдын ар намысын, аброюн сактоосу эң маанилүү иштерден болот. Сырттан караганда бул эч кандай мааниге арзыбагандай, татыбагандай көрүнгөнү менен бул өтө чоң мааниге. Ушул нерсе аялды жаман иштерден тосуп, аны уялчак, таза, тунуктугун сактайт жана эркекти кадырлуу, абийирдүү кылат. Мамлекеттин сакталуусу намыстуулуктун бар болуусуна толук көз каранды. Эгер мусулман адам ар намысынан айрылса, мамлекетинин эгемендүүлүгүн, эркиндигин жоготуудан эч кабатырланбай, арданбай деле калат. لم يبالي بتسليم بلاده. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.